Ошону. Наткы бар. Каерде бар? Ал дейт дагы. Не деп турат азыр? 2500 дейт. Жүрүң, чогуу отуруң менен. Я менден сурап атам. Ошо знак сизге көрсөтүп берейин, жүрүң. Отуруң. Отурбайм мен. Неге отурбайсың? Себеп? Жүрүң, ошо знак сизге көрсөтүп берейин. Assalamu alaikum nabızım. Коопсуз куртаң. Ya. Коопсуз куртаң. Жакшы шүгүр. Ошол белгиңиз стандартка жооп бере, ошо бербейт. Жооп бербейби? Жок бербейт. Мен Болду. Мен сизге ошону айтайын деп атам да. Тура эле. Тура элеби? Тура эле. Өзүңүз көрүп атасыз. Тиги сизди көрүп, леске тормуз берип атат. Тормозил. Тормуз берип атат, лес сизди көрүп. Туурабы? Эгер стандартка жооп бербесе, барбай эле коелу. Биле стандартка жооп бербеген. Туурабы? Турсам уважение кылам. Эл анда мен кете берейин анда. Бирлиге сурасам болобу? Сурабыз. Тыйдан бер жакта канча балдар турат? Кандай Бизди балдар. Тыйдан бурганда, если с поворота высо на трассу выйдет, сколько балл биз балдар көрдүңүзбү, көрбөйбү? Жок. Сиз биринчисиз. Эч ким жок. Тыйдан жокпу? Эч ким жок. Эч ким көрбөдү. Биздиге только между нами. Айта бериң. Сен музыны иш кыласызбы сиз? А? Азабай. Иш кылган үчүн. Я жок, видишь? Азабай. Мен силерди видеого чыгарып эле акча табам да, башка иш кылам да. Это между нами просто. Телефон, Мен жолдош bir sekund. Telefon берчи. По-братски. Жолдош мен барайын. Давай. Узак жолго барышым керек. Дайли. Ассаламу алейкум. Бул өтүктүн жарнамасы эмес. Болгону өтүк жөнүндө бир аз сөз кылмакчыбыз. Андыктан эмне себептен бул чыгарылыш өтүккө арналганын сиздерге түшүндүрүп кетейин. Өзүңүздөр жогоруда көргөндөй жана уккандай, жолдош инспектор унаанын ичине олтуруп, андан соң түшүп бара жатып, бул өтүктөрдү көрүп калып, мага тамаша иретинде суроо узаткан болчу. Бул өтүктөр менен эмне иш кыласыңбы деп. Анан мен дагы жолдош инспекторго жараша өзүнүн тамаша суроосуна тамаша иретинде какшыктап, жок, мен болгону силерди видеого тартып, интернетке киргизип, акча табам деп жооп берген элем. Ошол себептен бул чыгарылыш ушундай өзгөчө форматта өтүп жатат. Чындыгында мага интернет кыйратып акча төлөп бергенде, мен айылдагы мекендештериме окшоп, жайдын бир күнү, кыштын 3 күнү деп тытынып, жыйынтерин кылып, кышка камданбасам керек эле. Бир жумадан бери айылда жүрөмүн. Мына өзүңүздөр көрүңүздөр. Кышка даярдык кызуу жүрүп жатат. Менин максатым акча табуу эмес, хайп кылуу эмес, атак даңкка ээ болуу эмес. Менин максатым коомубузда бир аз да болсо адилеттүүлүк орносун деген тилек. Албетте, адилеттүүлүктү мен орното албаймын. Адилеттүүлүктү бир гана Аллах орнотот. Бирок Аллах өзү дагы айтып жатат: кайсы бир коом өзгөрүүнү каалабаса, мен ал коомго өзгөрүү жибербейм деп. Андыктан биздин команда өзгөрүүгө болгон себепти гана аткарып жатат. Болгону ошол эле.